Все, да? Могу говорить, да? Сегодня в госрезиденции проходит заседание депутатов Жогорку Кенеша, и мы сейчас попробуем узнать у вице-спикера Аиды Касымалиевой, что на повестке. Предполагаете, можете назвать, какие силы стоят? Я могу в целом сказать, что это действительно ОПГ. И самая большая опасность, что от ОПГ они как бы рвутся к власти, да? Они уже пришли к власти или еще Рвутся. Мы не позволим, чтобы они ОПГ всеми процессами. А можете рассказать подробнее о угрозах, которые поступают депутатам? Депутатам я про себя только могу рассказать. Да, про вас, лично. Ну вот Урмат Самаев опровергает, но на самом деле как бы он без стыда, да, без совести опровергает, потому что в тот день это действительно было давление, огромное давление на депутатов, когда я сидела, и он кружил возле депутатов и не отпускал, а на меня тоже вот как бы невербально, да, большей части невербально давил. Остальные угрозы, это, конечно же, это фейк-аккаунты какие-то или, может быть, настоящие. Я уже боюсь заходить в Facebook, боюсь заходить в личные сообщения, потому что это какие-то угрозы с тем, чтобы сжечь или там убить, или растерзать. И потом на площади тоже, когда люди собрались, это там озвучивалось, что вот Аиду Касымалиеву надо наказать. А вы можете сказать, вот по чьей инициативе это заседание собрано? По инициативе группы депутатов. Группа депутатов по обсуждению ситуации в стране. И самое главное, это вот повестка, это утверждение ЧП. Вопрос о легитимности Джапарова будет рассматриваться? Нет, он не будет рассматриваться. Здесь еще мы заметили, что здесь нет той группы депутатов, которые были ранее. Это вот Жылдыз Мусабекова, Искендер Матраимов, но есть другая группа депутатов. О чем это говорит? Ну, наверное, люди разделились за премьер-министра или против премьер-министра. Но я бы так не рассматривала. Здесь пришли и те депутаты, которые были на том заседании. Я бы все-таки призвала не к эскалации ситуации, да, а для того, чтобы все политики нашли в себе силы для того, чтобы все было в легитимном русле и мирный диалог. Да. Все обиды должны быть как бы забыты. Хорошо, спасибо вам большое. А нашим зрителям в Фейсбуке, читателям «Кактус Медиа» мы рассказываем, что сейчас в госрезиденции проходит заседание депутатов Жогорку Кенеша, как сказала Аида Касымалиева. На повестке вопрос о режиме чрезвычайного положения. Вопрос о легитимности Садыра Джапарова сейчас рассматриваться не будет. Также здесь пока присутствуют не все депутаты. Мы насчитали около 30, наверное, и среди них нет тех депутатов, которые были на прошлом заседании. Это вот Жылдыз Мусабекова, Урмат Самаев и несколько других, которые были тогда. Вот сейчас вы видите, что они проходят регистрацию. Пойдем посмотрим, как проходит регистрация. Вообще регистрация должна проходить в электронном виде, но сейчас в такой обстановке это проходит все вручную. Вот, они составляют таким образом ручной список. Кто-то, видимо, принес доверенность. А можете сказать, сколько уже прошли регистрации депутатов? 26. Пока прошли 26 депутатов регистрацию. Пойдем послушаем, что говорит Исаша Шампулович. Көргөндө дагы бул топ партиялар колдонду ал ошол ыкманы мисалы. Ал эми мыйзам ага тыюу салбайт. Ал мыйзам дүйнөсү. Бирок биз мыйзамды мындайча айтканда баягы
өзүнүн Ошол кызыкчылыгына детальдарын карап чыгыш керек деп атат го ошону. Эми бул слишком көп. Жанагындай 100төн 1000ден алып келген бир ар бир участка бул эми өтө аша чапкан деп мен өзүм деле айтам. Агай, мына өткөндө эки жолу Садыр Жапаровду биринчи жолу Достукта, кийин бул жерде шайлап бердик дейт, бирок ошол учурда бул легитимдүү эмес деген маселе коюлуп атпайбы? Сиз ушуга конкреттүү түрдө ушул версия боюнча оюңуз кандай? Мен эми кийинки жыйында болгон жок. Канча депутат бар экенин мен кабарым жок. Бирок негизи кандай бийликтин бутагы болбосун, Конституциянын чегинде баары тең легитимдүү болуш керек. Легитимсиз менимче эч ким деле андай кызматта андай бийликти жетектебейт болуш керек. Себеби ошо биринчи ирет ошол жетекчинин өзү үчүн керек. Албетте бул бийликтин эң үч бутагынын бири болгондон кийин бул биздин эл аралык деңгээлдеги аброюбуз, бул биздин ошол эл аралык ар кандай келишимдердин баягы ратификациялоо, кол коюлобу баары тең легитимдүү болуш керек. Же болбосо чоң кредиттер алынабы. Ошон үчүн мен ойлойм баары тең легитимдүү болуш керек. Ал эми жыйын кандай өтүп, кандай болгонун, канча депутат катышканын мен кабарым жок. Азыр мындан кийин дагы кайрадан шайланып туруп, мисалы Айда Касмалиевага жаңы суроо бердик да. Эгер легитимсиз боло турган болсо, кайрадан депутаттар чогулуп туруп форум болгондон кийин кайрадан шайлоо өткөрүш керек банда. Мисалы ошону ойлонуңузбу? Эми билбейм азыр жыйынтыгын кандай болгонун билбейм. Анан чет өлкөлүктөр ошол ичерде коңшу өлкөлөр тааныш керек да. Биздин ошо мен айттым, эл аралык деңгээлде тааныш керек баары тең. Ар бир жыйында, мисалы үчүн парламенттик жыйында дагы азыр эл аралык байкоочулар болду. Алар да өзүнүн баасын бериш керек. Мисалы үчүн мыйзам бузулуп партиясы деп күнөө коюп аягы ушу жыйынтык ушундай болду деп атат. А бирок сиз составын карап көргүлөчү партиялардын. Ошол утулду деген партиянын арасындагы бир топ депутаттар уткан партиянын катарында жүрөт. Анан бул жерде бөлөк да принцип бар да, туурабы? Агай, азыр эми мындан кийин жана диалог аркылуу гана чечиш керек деп атпайбы? Жапаров менен президент Жээнбековдун жолугушуусу, же болбосо ошол тараптар диалог аркылуу гана чечиш керек деп. Бирок ошону кантип диалогдо айтылганы менен аны кантип чечсе болот? Кандай жолдор бар эми? Эми конституциялык ыйгарым укуктары бар. Президенттики да, премьердики да, спикердики да. Ошон үчүн ошонун негизинде баарыбыз тең конституцияга кармашыбыз керек. Эгерде бир мамлекетте болуп аткан окуялар боюнча мына ошондо диалог деген сөз туура эмес. Себеби бул баягы мыйзам, конституциялык мыйзам конституция негизинде болуш керек. Ошондо мындай диалог боло берет депутаттардын арасында, баягы жарандык коомдун мүчөлөрү менен ар кандай маселе боюнча туурабы? А можете свою позицию высказать по тому, как прошли выборы? Вы тоже признаете, что они прошли с массовыми нарушениями или же нет? Вот вы задаете вопрос массового нарушения, а вы где видели? У вас есть доказательства или в чем видите? Ну просто вот скажите, пожалуйста. В чем нарушение? Ну то, что вот сами избиратели в соцсетях писали, сообщали о том, что были подвозы автобусами, маршрутами. Подвоз не считается незаконным. Подвоз. Что люди за 3-4 километра должны пешком идти? Подвоз всегда было. И все подвозили. И эти партии подвозили все. Но однако, кто проиграл, значит, конечно, останется недоволен. Правильно? А выигравшие, конечно, довольны, там все. Но я считаю, что выборы должны быть объективными. Понимаете, кто выиграл, кто проиграл, все мы должны это сразу осознать. И самое главное, сегодня о нарушении, как можно сказать, когда не считываются, через 5 минут дают результат. А там, где есть вопросы, допустим, там, где есть подозрения, там вскрывается и идет ручной подсчет. Поэтому то, что было раньше, когда мы вбрасывали, скажем, да, прием был, этих фактов нет. Сегодня мы друг друга обвиняем в том, что подвозил, подкуп, форма 2, правильно?
По форме 2 пользовались все. Все пользовались, пускай там не грешат. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. И потом, кто подвозил, где гарантия, что или по форме 2, что голосовали за них. Правильно же? Слушайте, вы считаете, что претензии не обоснованы, да? Ну, надо разобраться. Я не знаю итогов, какие партии все-таки прошли до конца. Ну, не дали подсчитать, правильно? Что там в конце шли там 2-3 партии еще дополнительно где-то подходили к минимуму. Саша Шенкуч, расскажите, пожалуйста, вот ваше мнение, режим ЧП все-таки стоит утвердить в Кыргызстане? Я думаю, если такой вопрос уносится, это имеет право президент. Если сегодня повестки я не знаю, но если президент предлагает, то, конечно, правильно и нужно. Это нужно для граждан страны. Это нужно, чтобы было время для, скажем, быстрого стабилизирования. Поэтому нужно вводить. Вы как-то можете ответить на пару вопросов в прямом эфире? В целом о том, что в стране происходит. Сейчас мы попробуем поговорить с депутатом Жанаром Акаевым о том, что о текущей ситуации в стране. Азыркы болуп жаткан ситуация боюнча өзүңүздүн көз карашыңыздан кандай жол менен чыгыш керек деп ойлойсуз? Биринчи кезекте парламенттин 60-тан көп депутат чогултушубуз керек. Ошондон кийин азыр мына өзгөчө кырдаалдар ЧП режимин киргизебиз деп атышыптыр. Аны колдоп беришибиз керек. Жана ошондой эле менин угушум боюнча спикерди да дайындай шайлайбыз деп атышат. Бирок мен баягы эле ойдомун. Эгерде кворум чогулса шайлашыбыз керек. Эгерде кворум болбосо өткөндөгүдөй болуп, мисалы мандатын тапшырган депутаттар добуш берип, же болбосо башка фракцияда туруп, башка фракцияга ишеним кат берген учурлар болсо, анда болбош керек. Анткени мыйзамдуу талаада болуш керек. Конкуренция ачык болуш керек. Спикер болом дегендерге дагы, премьер-министр болом дегендерге дагы. Спикерликке кимдердин талапкерлиги каралып атат? Менин угушумча Канат Исаев деп уктум, бирөөсүн. Дагы бирөөсүн билбейм. Азыр эки адам деп айтышты. Бизге жарым саат мурун эле чалды, чынын айтканда. Өткөндө дагы депутаттар чогултулган, анда эч ким чалган эмес. Таптакыр. Ата мекенин көп депутаттарына эч ким айткан эмес, мисалычы. Бизге дагы айткан эмес өткөндө. Жанагындай бир тараптуу өздөрү чогултушкан дагы ошол жерде болушкан. Азыр жарым саат калганда чалды 4кө. Бирок биз жетишип келип калдык. Эми азыр көрөбүз. Менин талабым ошол. Биз жанагы 5-октябрда чыккан талаптарыбыздын ошол күчүндө турабыз биз. Кайра шайлоо болуш керек сөзсүз түрдө. Жанагындай азыр айрым ойлор айтылып атыптыр. Шайлоонун күчүндө калтырабыз. Шайлоо болбойт, ошол биримдик жана мекенем Кыргызстан ошолор кайра парламентке келе берет деп. Андай болсо биз каршыбыз, анда биз кайра күрөшөбүз. Бир саясий күчтөрдүн фанаттарынан биз коркуп кеткен жерибиз жок. Алар менен биз аягына чейин күрөшөбүз. Алардын коркутуусунан жанагы айыл региондордон алып келип алып политик саясатчылардын баарын коркутпайбы? СМС'лерди жазышып бизге азырга чейин. Бирок алардан мен айтып коем, кымындай да коркпойбуз биз. Кымындай да коркпойбуз. Ошо Жапаров болобу, башкасы болобу, биз алардан да коркуп кеткен жерибиз жок да. Ошондуктан азыр депутаттардын көпчүлүгү чогулса, мен азыр эле уктум, кирип келатсам депутаттар айтып калды, Канат Исаевдин талапкерлиги спикерликке коюлат экен деп, анан дагы башка бирөөнү айтып атышат. Бирок ошо экинчисин билбедим. Эки адам дейт, мындай ачык добуш берип коюлса, кворум чогулса, ошол депутаттардан жеңгени алат. Жанар мырза, азыр ошол бүгүнкү кезексиз жыйынга негиз жок болчу деп атышат да, себеби жыйынды президенттин төрөгө гана чакыртылат 40 депутаттын макулдугу менен деп. Эми Аида Касымалиева азыр жанагы көпчүлүк коалициядан вице-спикер болгон үчүн ошол спикердин милдетин аткарып атам деп ошентип чакырыптыр. Анан келдик. Эми келбей койсок дагы наразылык болуп атат. Эмне үчүн келбейсиңер деп. Ошондуктан келдик, азыр көрөбүз, эми кырдаал кандай болот, эмне талкуу болот. Азыр ушул жерден көрөбүз. Жана 9-октябрда Бишкектин Алатау аянтында болгон тынчтык митинги жана андагы тостук болгон боюнча пикириңиз кандай? Андан кийин кармалбады айрым ошол акциянын катышуучуларычы. Сиздерде чакыруу болдубу тергөө органдарына? Бизге чакыруу болгон жок. Бирок ошол жерде Темирлан Султанбековдун камалышы абдан туура эмес окуя болду. Темирлан Султанбековду бошотуш керек.
Анткени Темирлан Султанбеков кармалса, демек анда ошол жерге чыккан бардык саясатчылар кармалыш керек. Эмне үчүн Темирлан Султанбековду кармап киргизип койду, биз түшүнбөдүк. Анткени Темирлан Султанбековдун мен ошол жерде турдум, бир дагы жолу Ак үйдү басып алалы, конституциялык түзүлүшкө бир кол салалы деген аракетин мен көргөн жок. Ошончо киши чыкты. Темирлан Султанбековду камаса, анда ошол жерге чыккан 20 000 кишинин баарын камаш керек. Темирлан алардан айырмаланган жок. Ошондуктан мен Султанбековдун бошотулушун мындай талап кылам. Керек болсо айрым депутаттар чогулуп, эртең ошо МВДга барып деген оюбуз бар. Бизди чакырса, эч нерседен коркпойбуз. Суракка чакырса дагы, эмне болгонун, массалык подкуп болгонун айтып чыктык. Ошол жерде эл кылкылдап турду. Биз эми жүргүлө барабыз, Ак үйдү талайбыз, тонойбуз, басып алалы деп айткан жокпуз. Биз айттык, кайра шайлоо дедик. Бийлик өзү ката кетирди, мисалы. Ошого чейин саат 8ге чейин күттүк. Кайра шайлоо болот, же борбордук шайлоо комиссиясы чогулуп, кайра айтты деп эч кандай мындай бизге билдирүү кылган жок. Ошол убакта белгилүү бир топ Ак үй тарапка карап жөнөдү. Мына ошондо мен чыгып акыркына чейин туруп, мындай атпагыла деп колумду көтөрүп кыйкырып аттым, бирок эч ким уккан жок. Тескерисинче жанагы шумовой гранаталарды биздин тарапка карап ыргытышты. Азыр мына билбейм, бирок азыр саясий кризис болуп атат. Президенттин отставкасы боюнча көз карашыңыз кандай? Азыр президент отставкага кетсе, дагы башламандык башталат. Ар кайсы күчтөр чыгат. Ошондуктан президент албетте кетиши керек. Бирок мыйзамдуу өкмөттү шайлап берип, парламенттин спикерин шайлап, ошол эки бийлик бутагын калыбына келтирген соң президент отставкага кетет деп ойлойм. Анткени бул менин сөзүм эмес, бул ошол президенттин өзүнүн сөзү. А бирок азыр күндө президент отставкага берсе, анда дагы мындай чоң маселелер башталат да. Ушул Аларча резиденциясында 10 октябрда болгон парламенттин кезексиз жыйыны, анда кабыл алынган чечим Садыр Жапаровду премьер-министр кылып дайындоо боюнча. Сиз тааныйсызбы Жогорку Кеңештин депутаты катары? Мен негизи Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп иштешине, шайлоодон катышып жеңип келип иштешине мен каршы эмесмин. Ага мен мындай жамандыгым дагы жок, жакшылыгым дагы жок. Мындай бирок ошол жерде 40 депутат менен шайланганы, бизди эч кимибизди чакырбай достук конституциясына өздөрүнчө бекинип, бүт ошол биримдик менен Мекеним Кыргызстан партиясынан катышкан депутаттарды чогултуп шайланып алганы мыйзамсыз жана легитимсиз. Мыйзамсыз жана легитимсиз. Аларчадагысы дагы мыйзамсыз жана легитимсиз. Анткени легитимсиз деп таанысаңыз, анда демек төрага да легитимсиз болуп калабы ошондо. Кайсы төрага? Мыктыбек Абдулдаев? Жок, Мыктыбек Абдулдаевдын өзүн айткан мен. Сиз мыйзамсыз төрагасыз, легитимсиз. Анткени достук конституциясына бизди эч кандай чакырган жок. Эгерде чакырса, биз барып оюбузду айтат элек ошол жерде. Сүйлөшөт элек. Балким программасы жакшы болсо, колдоп берет элекпиз. Азыр деле Садыр Жапаров келсе, техникалык өкмөт башчы болуп турайын, 2 айга иштейм деп мындай бир жакшына баарыбызды эмне үчүн бизди бөлөт, биз ошону түшүнбөйбүз да. Десе, балким Садыр Жапаровду колдоп беребиз. Анда мындай проблема жок. Садыр Жапаров документти кайра кайтарып турган парламентке Садыр Жапаров боюнча легитимдүү болуш керек деп. Кайра кайтарып турбу? Кайра. Бүгүн кайтарса экен азыр, Азыр жазып атчы. Анда ушул жерден карашыбыз керек. Эми көпчүлүгү туура эмес үчүн атат да, жанагындай Садыр Жапаровдун кандидатурасын алып келип бул жерде. Ошол эми элестетсеңиз 70 депутат катышпаса жыйынга, 50ге жакын депутат катышып колдоптур. Бизди чакырса, биздер келмекпиз. Булар бөлүнүп эле, беките калышып эле ошол биримдик менен Мекеним Кыргызстан депутаттарын чогулта калып эле, анан Жапаровду улам шайлап атат. Бизге деле келип айтсын. Мен мондай кылам, программа. Садыр Жапаровду өкмөт башчы кылып коюуда менимче чоң проблема жок. Эмне үчүн аны койбошубуз керек? Эгерде ал программасы жакшы болсо, депутаттарды чогултуп колдосо, Садыр Жапаров келсе, балким биз аны деле колдоп беребиз. Бирок буга чейинкиси бизди жашырып жанагындай кылып атканы бул туура эмес. Анан жазды го. Ачык эле жазды го, жыйын болот деп. Бизди ошол убакта кадимкидей бөлүп атты. Достуктагысында бекин биз жөнөйүн дедик биз. Айтышты биз силер барсаңар киргизбейт экен, только ошо биримдик менен Мекеним Кыргызстандын депутаттары ошолор колдойт экен деп. Биз дагы келип мындай кирип алсак болот элем, болбой эле мындай. Биз дагы киребиз депчи. Бирок биз ага барган жокпуз. Анткени кырдаалды күтүп турдук. Ошондуктан Жапаров келем десе проблема жок. Бирок ошол эле Темирлан Султанбековдарды камап, премьер-министр болуп болбой атып баргандай мындай бир мындай саясатчыларга, башкача ойлонгон адамдардын баарына мындай тарапкерлерин ар кандай кысым кылып атканы бул туура эмес негизи. Анан бизди дагы жектеп бөлбөш керек аларчы. Анткени биз ошол жерде чыгып, элди алып чыгып ошондой болбогондо, анда Садыр Жапаров түрмөдө жатмак. Анткени ал киши түрмөдө жатканда мен такай болуштурдум.
дайыма митингине чейин баргам. Садыр Жапаровдун сүрөтүн көтөрүп, ушундай кыйкырып, бул адилетсиз камалып атат деп. Бирок мындай чыгып эле кайра башкача мамиле кылган мындай туура эмес да. Бирок биз дагы ошол ойдон кайта элекпиз. Эгерде Садыр Жапаровдун кандидатурасы келсе, толук парламент чыгарса, башкалар менен салыштырып көрөлү. Эгерде кризис болуп, чын эле Садыр Жапаровдай ачык лидер жок болуп атса, биз аны талапкерлигин колдоп берүүгө балким макул болобуз. Жанар Мырза, сиз мындай коркутуулар болуп атат дедиңизде, кимдер экенин атап бере аласызбы? Ким тараптан коркутуулар деп? Эми анын атын атай албайбыз азыр. Анткени белгисиз да. Конкреттүү коркутуу болгон жок. Бирок толтура эсеместер ар кандай. Эмне деп коркутушту? Эки балаң бар, кайсы мектепке барарын биз билебиз. Кыргызстандан чыгып кет, же болбосо саясаттан кет. Адресин билебиз. Мен аны прессага жарыялайм жакында, анткени анын баарын биз чогултуп койгонбуз. Бирок аны эми конкреттүү ким кылганын биз билбейбиз. Менин эле эмес, менин мындай үй бүлөмө, келинчегиме дагы ошондой СМСтер келип атканы, бирок конкреттүү бир телефон номерден эмес, интернеттеги жанагы фейк баракчалар бар. Анын IP адресин тактаса болот менин оюмча. С чем вы связываете угрозы? В связи с чем они поступают? Ушуну билбейм мен да. А вы поэтому Азырга чейин башым. последние несколько дней не выходили на публику и было затишье? Жок, биз тынбай иштеп аттык. Депутаттар менен Атамекендин фракциясы, СДПКнын фракциялары менен айрым бир бөлүк депутаттар менен чогулуп кандай кылабыз, эмне кылабыз деп. Мен деле айтып атам, туугандар, Садыр Жапаров болсо Садыр Жапаров, анда эмне трагедия. Анда аны колдойлу. Иши кылып бир мыйзамдуу талаага түшөлү деп. Бирок бир гана өкүнгөнүм, жаштар 10 миңдеген жаштар Ала Тоо аянтына кылкылдап чыккан. Чыгып таза шайлоо болсун, массалык подкуп болбосун, бир жаңы адамдар өкмөткө келсин дедик. Биз ошол нерсебизди аткара албай калдык. Ошон үчүн мен Жээнбековдорго же Садыр Жапаровдорго кошулуп, бирөө бир тарабына өтүп, андай кылбайм мен. Мен ошол аянтка чыккан жанагы жаштардын жаңылануу болсун, бир жаңы кан келсин, башкача жашоо болсун деген, мен ошол позицияман тайбайм. А вас же не было 9-го, да, на площади? 9-го на площади вы были? Жанагы Атамбаевдер келгендеби? Атамбаев жок. Вас не было. Почему? Мен бардым, площадка бардым. Ошол жерде мен сүрөттөрүм да бар, бирок элге чыгып сүйлөгөн жокмун. Анткени карасам, Алмазбек Атамбаев турат ал жерде, Албек Ибраимовдор баштаган адамдар турат. Мен алар менен мындай 5-октябрда биз Атамбаевга кошулабыз же башка деп чыккан жокпуз. Бир гана нерсе, биз ушундай кризис болуп калды. Бизге айтышты, Садыр Жапаровдун соту бүт элек, ал шайлоого катышат экен, сотто каралып атат деди. Биз кризис менеджер карадык. Бир күчтүү өкмөттүн ишин билген бирөөнү карадык. Жаштардан деп ойлодук, бирок жаштар келип эле азыр экономиканын могу кыйраган акыбалды бутуна тургузуп кете албайбы деп мен Тилек Токтогазиев менен сүйлөштүм. Айттым, Тилек, биз мындай бир тажрыйбалуу бирөөгө, опытный өкмөттө мурда иштеген бирөөлөргө берели азыр. Жанаң жаштар келип алып, азыр проблема болот. Андан көрө сен өкмөткө баргыла, мына жаштардын талабы жаштар деп атат. Биз шайлоого барабыз. Деп анан сүйлөштүк. Бир бол, реформа, Атамекен, республика болуп сүйлөшүп, анан Өмүрбек Бабановдун анын өзүнүн ою деле жок болчу. Бирок биз абдан карадык. Ким азыр барып кризис менеджер болуп, кийин шайлоого катышпай, ушу бир 2-3 айга келип өкмөттө азыр туруп, мындай бир экономиканы карап тегиздеп тура турган деп. Анан биз Бабановдо айттык, сиз барыңыз. Кийин шайлоого катышпайсың, мен шайлоого катышпайм. Туура көрсөңөр, могу кризистен чыгарып берейин деди ал. Ошо менен сүйлөшкөндөн кийин биз тарадык. Бирок кийин Бабанов форумга Атамбаевга кетип калганын көрдүк. Мен дароо эле каршы чыктым. Өмүрбек Татоович, биз азыркы бириккен партиялар өзүнүн кандидатыбызды коюп көрөлү. Депутаттарды чогулталар резиденцияга. Эгер өтпөй калсаңыз, өтпөй каласыз. Садыр Жапаров өтсө, Садыр Жапаров өтсүн. Өкмөрдү карайбыз дедик. Анан бирок андай болгон жок. Өмүрбек Бабанов ошол Атамбаев менен кошулуп чыккандан кийин бир аз коомчулукта негатив кетти. Мен дагы өзүм ошол Атамбаев, Албек Ибраимовдор менен чогулуп жана жерде турганды өзүм каалаган жокмун. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете введение режима ЧП? Вы считаете, это депутаты должны поддержать или нет? Ошону өзүм чечелекмин азыр. Я пока не решил, сейчас посмотрим, какие доводы есть. Ошого жараша көрөбүз. Жана коммент жазып атат, буту эмне болуп турдучу? Бутуму кааласаңар көрсөтүп берсем деле болот азыр. Кандай абалыңыз кандай? Абалым жаман эмес, жакшы. Мен кечээ да ошентип келиптир. Бир-эки журналистке шымымы чечип мен бутумду көргөзүп бердим мына деп. Мынандай шумовой гранатанын жанында осколоктор кирген, туткач. Анан жанагы жерде бирөө жазыптыр дейт мага, WhatsApp'тан жөнөтүп атат да. Бул бутун кармап алыптыр, бул врачтар менин болжагымын. Гранатанын осколоктон араң суруп чыгышты.
азырга чейин мындай турат да. Эгер мындай көрөм десеңер мен бутумду көрсөтүп да бере алам мындайчы. Шымымды чечип туруп. Анан мен канча эле ошентип эметейин эми. Даже мен жыныс шымдарыма мындай тешип кирип кеткен. Резиновый дагы эме да көгөрүп, анан эми 3 күн врачтар карады, таңып эметкенден кийин жакшы болуп калды. Менде видеолор бар, эми аны чыгарып коюшум керек. Боюнча кандай кайрыласыңарбы? Ал жерде өтө оор жаратылгандар бар да. Мисалы мен бүгүн жолуп келдим, бир эле кишиге жанагы 11 ок тийиптир да. Азыр жада травматологиядачы. Алардын мүдөөсү, ошолордун мүдөөсү үчүн күрөшөбүз биз. Больницага мен да барып келдим 2 күн мурун. Баарына кабар алып, колубуздан келишинче дары-дармегине колдоо көрсөтүп, баарынан кабар алып келдик. Азыр эми форум болуп калды. Для наших русскоязычных читателей я вкратце повторю, что сказал нам Джанар Акаев. Он сказал, что сегодня на заседании сейчас, возможно, будут избирать нового спикера, и одним из кандидатов является Канат Исаев. Канат Исаев – это депутат от фракции Кыргызстан. Также он прокомментировал последние события, сказал, что он считает, что президент, безусловно, должен уйти в отставку, но не сейчас и не в такой обстановке, что он должен обеспечить проведение новых парламентских выборов, утвердить новое легитимное правительство. Вот в начале было около 26 депутатов, но сейчас вы видите, что их стало чуть больше. Вот ранее Аида Касмалиева сказала, что на повестке вопрос легитимности Садыра Джапарова рассматриваться не будет, будет только вопрос о режиме чрезвычайного положения. Вот депутаты, которые сейчас присутствуют, приехали на это заседание. Отметим, что состав депутатов, которые присутствуют сейчас, и тех, которые были на заседании в субботу, несколько отличается. Например, здесь мы не видим кого же. А здесь, например, мы видим Дастана Бекешева, мы видим Джанара Акаева, которых в тот раз не было. А можете сказать, сколько уже прошли регистрации? Сейчас полностью закончу потом. Да? Хорошо. Хорошо. Сейчас здесь еще присутствует депутат Дүйшенкул Торокулов, которого в тот раз тоже не было на заседании. Материалдарды эч нерсени берген эмес. Агай сол Садыр Жапаровдун 2 жолу катары менен ошол жана шайланды деп азыр иштеп атпайбы? Анан легитимсиз деп ошол учурда чыгып атат. Себеби форум болгон жок деп. Ошол боюнча оюңуз кандай? Эми мен ошол эле ойдон кайткан жокмун. Легитимсиз өткөн депутаттар аз болгон. Мен дагы аны айткам. Биякта 51 депутат чогуу алып, кээ ишенимдүү каттарды таштап, мисалы бирөө фракциядан, башка фракциядан депутатка ушундай берген да, доверенность. Андай бергенге болбойт, бул мыйзамсыз болот.
анда тиги азыр легитимсиз деп таныш керекпи? Менимче ушундай, бирок башкалар айтып атышат, бизде эки тараптуу болуп калды. Эми азыр токтомго кол коюлду, тилекке каршы бирөө сотко бербесе, анда бул күчүнө кирет. 3 күн ичинде президент колду койбосо, конституция боюнча Садыр Жапаров премьер-министр болуп калат. Спикерликке кимдин талапкерлиги каралат? Азыр каралып атат, эми бизге материалды берген эмес, Канат Исаев деп атышат, жана башкалар деп атышат. Кимдер дагы? Мен аны билбейт экем, бирок ушундай уктум. Эки талапкер деп атат башында. Талант Мамытов деп атат ушундай. Садыр Жапаров боюнча документти президент кайра жөнөттү дейт парламентке. Бүгүн каралышы мүмкүнбү? Мен андай маалыматты уккан жокмун, бирок жөнөтө алабы, аны билбейт экем аны. Конституцияда чындыгында президентте андай укуктар жок, мындай указды токтомду жөнөткөнгө. Мыйзамды жөнөтсө болот, а бирок Жоркенештин токтомду жөнөтө албайт. Демек азыр эмнени күтүшүбүз керек биз ошондо? Азыр парламентке сөзсүз спикер керек. Спикер болсо, анда бизде кичине акырындан биз тартипке келип баштайбыз. Биз биринчи ушул спикерди азыр шайлап, ким болбосун, анын өкмөт менен биз дагы сүйлөшөлү. Же ушундай эле калтырабызбы, техникалык премьер-министр, же дагы аны кворум, мындай жакшы кворумду түзүп, дагы бир жолу шайлайбыз. Демек президенттин токтомду артка кайтарганы менен баары бир азыркы учурда премьер-министр катары Садыр Жапаров кала берет экен да. Кайтара албайт да, андай укук негизи жок. Бирок ушундай болуп калса, анда конституция боюнча премьер-министр Садыр Жапаров болуп калат. Азыр 21-октябрга чейин жогорку кеңештин ошол топ чакырып, ушунун мөөнөтү бүтөт деп атат ошол. Жок, 28-октябрь. 28-октябрь биз 15-жылда 28-октябрда ант бергенбиз. Конституцияда эки норма бар, ошол боюнча бири-бирине кичине дал келбеген ушундай нормалар бар. Биринчи норма айтып атат, биз 5 жыл ровно 5 жыл иштеш керекпиз. Экинчи норма, биз жаңы чакырылыштагы депутаттар ант бермейинче биз иштей беребиз деп ушундай нормалар бар да. Ошондуктан ар кандай юристтер ар кандай өзүнүн трактовканы берип атышат да. Эгерде ошол диалогко тараптар келбей турган болсо, эмне болот анда? Легитимдүү президенттер калабанда? Жок, менимче 28-октябрда негизи жогорку кеңеш мындай чогулуп, хотя бы бир токтомду, бир чечим чыгарыш керек да. Биз иштей беребиз, жаңы парламент келгенче. Начнется заседание, и нам нужно занять место поудобнее. Здесь я сижу. Чоң рахмат сизге. Так, ну садик. Как мне поддерживать подписывать? А это как? Пошупай. Можете маленький туда загнать? Баке, кийинчерээк. Жок, биякта. Жок. Жоба биякта ресторанда депутаттар. Жок. Аны Касымалиева чечет. Айда.
Да. İbrahim камера надо слушать, чтобы не помогало. Жоқ, стульчик бар ғой бұлайда. Стульчик қойып қойыңыз деп. Gidelim namaz kılmaya.